тарыхты баамдап жүрүп, оң солуңду карап жүрүп, астыгда жолуңду байкап жүр, түнбү, күнбү, туманбы жолуң дегендей, ошонун баарын аңдыган, мындай бир байкаган кишини парасаттуу дейт. Анан жетим жесирин султан сөөгүн кордобойт деген алыста калган сөөгүн өз жерине жерге берген дагы парасаттууга кошулат. Анан жакшылардан калганы, журт баштан калгандарды артынан жоктоп, анан ошолорго дагы сый көрсөтүп, өзүнүн ордуна койгондуктун үлгүсү жакында болду. Аманатка кыянат кылбайын. Бул менин сөзүм эмес, мындан биягысы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу улуу инсандардын катарында Кыргызстан түптөгөн улуу адамдардын баштыктарынын бири улуу инсаныбыз Исхак Разаковдун кызын, үй бүлөсүн Бишкек шаарына көчүрүп келип, тиешелүү түрдө пенсия менен камсыз кылып, жашоо шартын түздөп бергениңиз дагы бул биздин журтбашыбыздын, жалпы кыргыз элинин парасаттуулугу. Сизге чоң рахмат.